Гүлшайыр Садыбакасованын уулу эмнеден каза болгону айтылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу Кызбырак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасованын жалгыз уулу ырчы Сайкал Садыбакасованын иниси эркен каза болгондугу тууралуу суук кабар маалымдалган. Маалыматты жергиликтүү басылмага ырчы Сайкал Садыбакасова тастыктады. Иним кечээ түнү Бишкектеги үйдөн жүрөгүм ооруп жатат деп калды. Тез жардам кызматын чакыртып ооруканага алып бардык. Көп өтпөй эле көз жумду. Жүрөгү кичине ооручу окшойт, бирок астма оорусу менен жабыркап келген. Эркин 19 жашта эле Эл аралык мамилелер академиясында окуучу деген ал. Ал эми окуянын чоо жайы жөнүндө толук билүү үчүн Барс Медиа маалымат агенттиги Кызбырак тобунун мурунку солисти ырчы Азалия Дүйшөналиевага байланышкан. Эмне болгонун өзүбүз дагы түшүнбөй калдык. Болгону 19 жашта эле го. Азалия эже, Сайкал эже деп эжекелеп жүрчү. Абдан элпек бала эле. Мындан мурун жүрөгү ооруп жүрөт, дарыланып жүрөт дегенин угуп калчумун. Көрсө кечээ 25 августта саат 9:10 жүрөгү токтоп, ошондон көз жумуптур. Учурда Гүлшайыр эжеке ошто. Биз Бишкекте Сайкал туугандары менен өлүкканада жүрөбүз. Азыр ошко алып кетебиз. Бүгүн жерге берилет болушу керек. Дейт болгон окуяга ишенгиси келбеген ырчы айым. Ал эми эркин өзү дагы бир нерсе сезгендей Instagram баракчасынын тарыхча бөлүмүнө акыркы ирет оюн бүттү деп жазган. Турсунбай Бакир уулу Адахан Мадумаров алдыңкы орундарга $200,000 бергендерди коюптур. Өзүн өтө эле ашкере таза, акчага, байлыкка таптакыр азгырылбаган саясатчы катары көргүсү келген Адахан Мадумаровдун шайлоо алдындагы мыйзамды бузган жоругун экс-депутат Турсунбай Бакир уулу журналисттерге айтып берди. Анын айтымында Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайында шайлоого аттана турган талапкерлердин тизмеси бекитилген. Анда Турсунбай Бакир уулу алдыңкы 15-тикке кирген экен. Бирок курултайдан кийин бир нече күндөн соң Адахан Мадумаров ага телефондон СМС жазып, шайлоого акчага керек экен, ошондуктан акча алууларды алдыга койдук. Сиз аркага жылып калдыңыз деп жазат. Турсунбай Бакир уулу эртеси күнү партиянын штабына барса, Мадумаровдун кабинетинде Темир Сарыев, Өмүрбек Субаналиевден бар болот. Ошондо аны эмнеге жылдырып койгонун сураса, Темир Сарыев: "Ажике, шайлоого акча керек экен, ошондуктан акча бергендер алдыга жылды" дейт. "Канча беришти" деп сураса, $200,000 АКШ долларынан деген жооп угат. Бакир уулу анча акчасы жок экенин, эгер $10,000 болсо да тууган уругунан сураштырып таап бере алмак экенин айтат. Андан кийин бул партиядан Сарыев, Мадиминов, Кутушев дегендер чыгып кеткенден соң Бакир уулу Мадумаровго телефондон СМС жазат. "Мына булар талапкерлигин алып салышты, эми менин ордумду бересиңби" дейт. Бирок Мадумаров жооп бербейт. Ошондо ал Субаналиевге телефон чалып, эгер Мадумаров курултайда бекитилген тизмени кайра калыбына келтирбесе, анда сотко бере турганын эскертет. Ага да реакция болбойт. Ошентип бүгүнкү күндө Бакир уулу Мадумаровду сотко бергени турат. Эми өзүңүз деле анализдеп көрүңүзчү. Мыйзамдуулукту, тартипти, акыйкатты сүйлөгөндү жактырган Адахан мырза эмнеге өзү буларды сактабайт? Эмнеге ал курултайдын чечимин аткарбайт же шайлоонун арты менен акча жасап алайын деп жатабы деп жазат Акыйкат Facebook баракчасында. Каныбек Иманалиев жана Акылбек Жапаров партиянын акыркы тизмесине кирбей калышты. Мурунку чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев менен Акылбек Жапаров алдыдагы шайлоого катышпайт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Эки саясатчы тең Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча шайлоого катышат деп күтүлгөн. Интернетте депутаттар партиянын жогорку жетекчилиги менен чогуу отуруп, келечектеги пландарын талкуулап жаткан сүрөттөр да жарыяланган. Бирок эки депутат Мекеним Кыргызстан партиясынын акыркы тизмесине киргизилген эмес. Маалымат кылайык, буга депутаттардын башка партия мүчөлөрү менен пикир келишпестиги себеп болгон. Каныбек Иманалиев шайлоого катышпай турганын өзү тастыктады. БШКга документтерди 3 партия гана кынтыксыз тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуу укугун алыш үчүн 3 партия гана документтерди кынтыксыз тапшырганын билдирди. Алар Ата Мекен, Бирбол жана Мекенчил партиялары. Калган партиялардын талапкерлери тууралуу маалыматтар жетишсиз, айрымдарынын тизмеси толук эмес. Аларда 2 күн аралыгында 25-26 август кемчиликтерин оңдоого мүмкүнчүлүк бар. 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алуу жыйынтыкталып, 17 партия эрежелерди аткарганы айтылган. Бирок Кыргызстан партиясы документ тапшыруу шарттарын бузганы кабарланып, 25 августта документтери артка кайтарылды. Фелик Искулов: БШКнын Кыргызстан партиясы боюнча чечими мыйзамсыз жана жокко чыгарылышы керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясын каттоодон баш тартуу жөнүндөгү чечими мыйзамсыз жана жокко чыгарылышы керек. Мындай пикирди Ар намыс саясий партиясынын лидери экс-депутат Феликс Кулов Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Экс-депутаттын айтымында документтерди партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү алып барбаганы каттоодон баш тартууга негиз болбошу керек. Конституцияда биз укуктук мамлекет экендигибизди белгилеген. БШКнын чечими дагы мыйзамга негизделиши керек болчу. Мыйзамда каттоодон баш тартуунун 7 конкреттүү себептери так көрсөтүлгөн. Алардын арасында ыйгарым укуктуу өкүлдүн документтерин тапшырышына байланыштуу эч нерсе жок. Ооба, шайлоо жөнүндө мыйзамдын 61-беренесинде документтер БШКга ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан берилиши керек деп айтылат. Бирок эгерде бул ишти башка адам жасаган болсо, анда мыйзам бул жагдай каттоодон баш тартууга негиз болуп саналбайт. Демек, БШКнын каттоодон баш тартуу жөнүндөгү чечими мыйзамсыз жана жокко чыгарылышы керек, дейт Кулов. Кечээ 25 августта Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынын айланасындагы ишти карап, 8 добуш менен партиянын документтерин артка кайтаруу чечимин кабыл алынган. Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев БШКнын чыгарган чечимине макул эместигин билдирип, сотко кайрылаарын айткан жана бул маселе техникалык ката болгондуктан шайлоонун процессине таасир этпей турган жагдай деген. Иса Өмүркулов мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого барат. Парламенттеги Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого барат. Бул тууралуу мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакиров Азаттыкка маалымдады. Иса Өмүркулов биздин партия менен бараткан талапкерлердин арасында бар. Тизмеде канчанча экени Борбордук шайлоо комиссиясына бардык документ текшерилгенден кийин белгилүү болот, деди Бакиров. Иса Өмүркулов өзү шайлоого баратканын тастыктап, бирок кайсы партиядан экенин айткан жок. Азаттыктын булагы Өмүркулов тизмеде алдыңкы 30-дун ичинде экенин кабарлады. 14 августта Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Иса Өмүркулов КСДПнын лидеринин милдетин аткаруучу Анвар Артыковго партиядан чыгуу тууралуу арыз бергени белгилүү болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Иса Өмүркулов КСДПнын саясий кеңешинин чечими менен партиядан 2018-жылы эле чыгарылганын айткан. Иса Өмүркулов 2016 жылдан бери парламенттеги башкаруучу коалициядагы КСДП фракциясынын жетекчиси. Ал жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышында депутат болгон. 2017-2018 жылдарга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын саясатчылардын бири болгон. Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин эки саясатчынын мамилеси бузулган. Миңдеген киши кайрадан аянтка чыкты. Кечээ 25 августта Белоруссиянын борборунда президент Александр Лукашенконун башкаруусуна каршы болгон миңдеген киши кайрадан эгемендик аянтына чыкты. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктар кызматы билдирди. Оппозициялар өлкөнүн бейрасмий эгемендик күнүн майрамдоо үчүн чогулушканын билдирди. Беларусь 1991-жылы 25 августта мамлекеттин көз каранды эместиги тууралуу декларация кабыл алган. Мындай көрүнүш башка шаарларында да байкалган. Нехта телеграм каналы Гродно шаарында милиция жергиликтүү Гродно Азот ишканасынын көчөдө сейилдеп жүргөн 20дан ашык кызматкерин кармап кеткенин жазды. Бир канча убакыт өткөн соң жергиликтүү ички иштер башкармалыгынын имаратынын алдына 100дөн ашык киши чогулуп, жумушчуларды бошотууну талап кылышты. Эскерте кетсек, Беларуста массалык нааразычылык акциялар 9 августта өткөн президенттик шайлоодо 6 жолу катары менен талапкерлигин койгон азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенко жеңүүчү деп жарыялагандан кийин башталган. Мечиттерде жума намазынын окулушуна уруксат берилди. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Мечитке келгенде сактык чараларын бекем сактаңыз. Талаптар: күнүмдүк пешубак жана жума намазына келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу талап кылынат. Мечиттин айланасына дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандардын дене табын текшерүү иш-чараларын жүргүзүү талап кылынат. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрдик аралыкты так сактоо зарыл. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүүсүнө тыюу салынат. Даратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Жаш балдар, жаш өтүп калган кары-картаңдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу талап кылынат. Мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай 15-20 минуттун аралыгында чыгып кетүү сунушталат. Саат 13:15 жогорудагы талаптарды түшүндүрүү, ынтымакка, биримдикке жана сабырдуулукка чакыруу иштерин жүргүзүү. Жамаат намаздары ачык абада мечиттин коросунда өткөрүү сунушталат. Ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү сунушталат.